Кыргызстандын атайын кызматтары шектүү адамдарга жасалма документтерди камдап чет өлкөгө чыгышына жардам берген деген шек менен чек ара кызматкерлерин кармады. УКМКнын берген маалыматында алар жеңишинен акча алып шектүү кишилердин документтерине чек арада мыйзамдуу өттү деген мөөр басып берип турушкан. Ооба, жасалма документ алган жарандар террордук топтордун азгырыгына илинип, чет өлкөдөгү согуш жүрүп жаткан аймактарга бармак болушкан. Теманы кабарчыбыз Жазгүл Жекшенова улантат. Бул кармалган жаран Кыргызстанга мыйзамсыз кирген аз келгенсип, башка мамлекетке жасалма документ менен өтүүгө аракет кылган. Я убегал в Узбекистан и вышел на связь. Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн адам менен сүйлөштүм. Ал мага илхом аттуу бала жардам берерин айтты. Мен чек ара аркылуу Ферганадан кирип, андан соң Нурик деген бала менен документтерди тууралап мөөр бастыруу үчүн Манас аэропортуна бардык. Ал жактан өзүм Марс деп тааныштырган бала мага чек арадан өтүү үчүн документтерди тууралап мөөр бастырып берди. Чек арадан мыйзамдуу түрдө өттү деген жасалма мөөрдү дал ушул кызматкер басып берген. Паспортун арасында ошо Кыргызстанга незаконно кирген экен. Кантип кирдим десем, ошо Кыргызстанга ошо ушундай бир улица бар экен. Бир жагы Кыргызстан, бир жагы ошо бөлөк государство. Ошол жактан кирип кеткем, ушундай ошо Кыргызстанга кирди деген печать уруп бер деди. Анан муну урдурап эмне кыласың деп иностранный гражданинен сурасам, ал ушундай Кыргызстандан чыгам, Турцияга кетем, Кыргызстанга вообще кайрылып келбейм деп айтты. Кыргызстанга келбейм деген, вообще келбейм деген болуп, анан ошо мейлдеп ошо печать уруп берди. Печать уруп берип, анан числолорун кружка менен оңдоп койдум. Паспортуна штамп бастырып алган жаран Түркияга кетүүнү эмес, бир гана кыргыз-казак чек арасын кесип өтүүнү көздөгөн. Ал жерде анын жардамчылары күтүп турган эле. Токмок көзүмө өткөрүп иштеп жүрүп, бир нече адамдарды өткөрүп, акчага өткөрүп жүргөн компьютерге салбай мыйзамсыз өткөрүп жүргөн. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет демекчи, бул сапар алардын планы ишке ашпай калган. Быйылкы жылдын 4-сентябрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз кесип өткөн эл аралык жер уюмунун мүчөсү коңшу өлкөлөрдүн биринин жаранынын паспортуна мөөр басып жаткан жеринен чек ара кызматкери кармалды. Такталган боюнча Кыргыз Республикасынын жарандары чек ара кызматынын кызматкерлеринин колдоосу менен аларга жеңишинен акча берүү жолу аркылуу жоопкерчиликтен качып жүргөн адамдардын документтерине чек араны кесип өттү деген мөөрдү мыйзамсыз түрдө басып турушкан. Ыкчам иликтөө иштердин алкагында бул сыяктуу 7 факт аныкталган. Дагы 10дон ашык учур текшерилип жатат. Кармалган жарандарга кылмыш жаза кодексинин бир канча беренелеринин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Жазгүл Жекшенова, Акмарал Акылбекова, Коомдук 1 канал.